Достор, ассаламу алейкум. Арзан bir bölmeli kvartira tavып койдум. Сонун ремонту менен bir bölmeli kvartira арзан бага коюлуп атат. Мен турган жер Ош шаары, Ноокатский подъем тарапта турам. Бул мала семейка, 4 этаж, общежитие эмес, мала семейка. Дареги Алиева 154. Алиева көчөсү асфальт болуп, чоңоюп, өнүп атат, өсүп атат. Шаар жактан келгенде Ноокатский подъемду баарыңыздар билесиздер. Ноокатский подъемдон чыксаңыздар эле оң жакта Ломоносов мектеби, Golden House'тун Millennium турак жайы, дальше кетсеңиздер Актилек, бул жакта эми базаправка. Ошонун эле тушунда мына 4 этаж мала семейка, Алиева 154. Сиздер так 3-чү этажына чыксаңыздар, мына ошо 4 этаж мала семейканын 3-чү этажына чыгыңыздар. Туғандар, сатыла турган арзан bir bölмөлүү квартираларга дагы келип калдым. Азыр көргөзүп берем. 3-чү этажга чыгасыздар, мына кадимкидей эле дондогудай эле подъезд. Чыксаңыздар, мына 3-чү этаждын өзүнүн мындай коддору бар экен. Жашоочулар басып, ачып кире берет, жүрүңүздөр. Коридорлоруна сөз жок. Аппак кылып, сонун кылып жасап коюптур. Мага лично жакты. Өтө сонун. Азыр бул жерде bir bölmölүү квартирадан bir 5 ос сатылат экен туугандар. Өзү 8 та экен. 3-өсү сатылыптыр, 5 осу калыптыр. Бул тараптан и бул тараптан, калаган тараптан ала бересиздер. Мен азыр 2 квартира тартып коем, пример катарычы. Келип калаган ала бересиздер. Квадратуралары бирдей, ремонту бирдей, планировкалары бирдей, баасы бирдей. Калаган келип тандап ала бересиздер туугандар. Коридорлорун караңыздар, аккуратный, сонун. Жашоодой болот, карасаңыздар. Жүрүңүздөр. Биринчи квартира ушул, жүрүңүздөр. 31 квадрат метрди ээлейт. Албетте эле техпаспорт бар. Кирсеңиздер, мындай санузел сиздерди тосуп алат. Унитаз, бүт бардыгы ушул жакта бар. Душевая кабиналары менен, аристондору менен, шторкалардан бери алып, сместительдерди орнотуп, мощный кылып жасап коюптур. Базар жок. Так. Бул жака өтсөк, бул эми кандай десем, конок бөлмө деп койсом болот. Негизги комната. Анан бул жакта парковочный местолары дагы ошончо экен. Ошончо парковочный местолары бар. Так. Мектеп жаныңыздарда, садиктер ошончо. Бул жагы кухня болот, канализациянын суунундай турбалары, түтүкчөлөрү чыгарылып даярдалган. Гарнитурларды коюп, стиралкаларды коюп эле ал жагын өзүңүздөр отурукташа аласыздар, Кудай буйруса. Жакшы экен. Так, 31 квадрат метрди ээлеп атат. Баасына келе турган болсок, жана айттым, $38.000 туугандар. Ушундай баада квартира көрдүңүздөрбү? Азыр кайсыл жерде $38.000 bir bölмөлүү квартира берип атат? Мындай ойлонуңуздар. Аракетти кылып алыңыздар. Тем более ремонту менен экен. Ремонтко дагы азыр ошончо акча кетет. Анан мына жерге эшик коюп алыш керек, эми ортодо эшик болуш керек да, нар жак ачыла турган. Жакшы. Мына бронированный эшиктер, азыр 8 та экен эле, так. 3-өсү сатылды, 5 осу калды. Келип тандап ала бересиздер, Эсим номерин экранга жазам, аракетти кылыңыздар. Жакшы жерде туугандар локациясычы. Келечектеги центр, адамдар азыр мына центрден чет жака уже качып атат. Жер үйлөрдү алып, мындай четтеги райондогу квартираларды алып, билип эле калдык уже бир баарыбыз недвижимостьта иштеп. $38.000 кеми бар. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кыла бериңиздер.